O ulu Noruz, geldin birge otton, sudan, kasiyettü denirden. Жақшылыққа жанашып кел, тоқчылыққа тойышып кел, талай чачып деминден, көкөлөтүп көркө бөлө, қызыл тазыл гүл жайнасын жеримден, қада салтым қалың болып, жашым болып, қарым болып, нақ кетпесин элимден, алас, 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 арбаледен қалас. Тоң районунда да Норуз майрамы шаң менен белгиленди. Салтанаттуу иш-чара элдик таланттардын аткаруусундагы ыр бийлер менен коштолуп сахналаштырылган көрүнүш аркылуу ак элечек апалар алас айтып элге тынчтык каалашты. Район акими шаардыктарды жана конокторду Норуз майрамы менен куттуктап, бул күндүн маанисине токтолду. Норуз майрамы Эжелтеден ата-бабабыз майрамдап келген Норуз майрамында жалпы элибизге тынчтык менен биримдикти, жакшылык менен ийгиликти, тоқчылық менен берекени каалайм. Күжүрмөн элибиз өткөн жылда мол түшүм алып, эмгегинин үзүрүн көргөн болсо, быйылкы жазда андан дагы 2 эсе кайратмандык менен күздөгү түшүмдүн камылгасын көрүүдө. Учурда айыл аймактарында дыйкандар суга иштерине даярданып, арык каналдарды оңдоо, күйүүчү май жана башка керектүү шаймандарды даярдоо боюнча даярдык иштери кызуу башталууда. Быйылкы жылы район боюнча 9487 гектар жер айдоо пландалса, анын ичинен буудайдын себүү аянты 2920 гектар, картошканын себүү аянты 3294 гектарды түзүүдө. Айыл чарбасын өнүктүрүү, айылдык товар өндүрүүчүлөрдү колдоо багытында мамлекет тарабынан бир катар камкордуктар көрүлүүдө. Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун жалпы кыргыз элине болгон куттуктоосун окуп кетейин. Кадырлуу кыргыз журтум, урматтуу мекендештер, сиздерди жаңылануунун жартысы улустун улуу күнү Норуз майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Норуз кылымдардан карытып, эгемендүүлүк менен кош тарыхтын бүктөмүнөн кайра жаралып келген майрам. Элибиздин каада салт, маданиятынан, бабалардан бай түп башатынан баян салып, муунда муунга атадан балага берилип келген жөрөлгө. Элибиз эзелтен күн менен түн теңелип, жыл тогошкон күн бул күндү өзгөчө ыйык тутуп, аруу үмүт, асыл тилек менен тоскон. Анткени Норуз бул жаңылануунун майрамы, адам менен табияттын шайкештигинин майрамы. Норуз майрамын Тоң районундагы көп улуттун тургундары да майрамдоодо. Алар Норуз майрамын улуттар аралык биримдигин бекемдеген улуттук майрам катары жыл сайын белгилешет. Көп улуттан куралган үй-бүлөлөр да Норуз майрамын жаз алып келген жаңы жыл майрамы катары майрамдашат. Бүгүнкү иш-чарага да алар өздөрүнүн улуттук бийлерин тартуулашты. Борборулун Бөкөнбаев айылында
Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн элдери менен бирге Нооруз майрамын тоздоп турабыз. Нооруз майрамыбыз кут болсун, элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, күн менен түн теңелип, желинди жарып сүт чыгып, жерди жарып чөп чыгып, ушундай токчулуктун символу болгон Нооруз майрамда олтурабыз, жазыбыз жагымдуу болуп, түшүмүбүз берекелүү болуп, элибизде тынччылык болуп, мамлекетибиз өнүп өсө берсин. Биздин Тоң районунун Баканбай айылында ушул Нооруз майрамдап тозуп атабыз. Мына ак элечек апалар, ак калпакчан аталар, ак шөкүлөлүү кыз келиндер баарыбыздын маңдайыбыз жарык. Бүгүн күнүбүз дагы асманыбыз да ачык. Ушу Нооруз майрамга майрамдык маанасы баарыбыздыкы жакшы. Ушул Нооруз майрамда бардык жакшылыктарды ушу элиме, жериме, кыргыз элиме каалайм. Баары ден соолукта болушсун, иштеринде ийгиликтер болсун, үй бүлөсүн ынтымак болсун, ар дайым кыргызымдын асманы ачык болсун. Жакшы, элдин маанай абдан жакшы экен, абдан жакшы экен. Эми жалпы жонунан эми элиме эмне дейм, ден соолук, жакшы турмуш, баарыбыз ушул ага тууган жерге ичинде аман эсен бололу. Жакшы майрам болсун. Нооруз майрамыңыздар менен аман болуңуздар. Нооруз майрамы жаз алып келген жаңы күн майрамы. Нооруз майрамы жаңы жашоонун башаты катары ата бабаларыбыздан бери майрамдалып келет. Тоң районунда да Нооруз майрамы салтанаттуу белгиленип, райондун жашоочуларына казанда даярдалган сүмөлөк таратылды. Түндүн теңелген күнү улуу майрам элибизге береке болуп, элге тынчтык болуп, салт боюнча болгон сүмөлөктүн бышыруу аземин жасап атабыз. Мында элибизге жакшылык, ырыскы, береке, токчулук алып келген Нооруз жылыбыз болсун. Buğday öndürülüp, buğdaylardan Nооруз колдоп, элге жерге береке болуп, ырыскы болуп, айдан аман жылдан эсен болуп, токчулук, молчулук болсун. Оми. Buğdaydı, öngөн buğdaydı жанчып, майдалап, аны сууга эзип, казанга ырым кылып, кичине борсок чайкап алабыз. Нан чайкап алып, андайын ошол чайкалган майга унду кууруп, ага сүмөл жанагы буудайдын эзилген буудайды сууга эзип алып, суусун куябыз сүмөлөккө. Андан кийин аны ырым кылып 41 таш салабыз. Таш салгандан кейін ал сүмөлөккө 7 даам татымын салабыз. Алар курма, нават, жаңгак, жүзүм, ушуларды салып, шекер аралаштырып, 20 күнү бышырабыз түнү менен. Буну бышыруу аземинде кыргыздын каада салттары болгон ыр, би, манас айтуу, бул бышкыча ошондой ыр күүлөр уланып турат. Эртең менен 21 күнү муну ачып, даамын остебиз. Бул сүмөлөктүн негизги максаты тынчтык, молчулук, токчулук, ынтымак келсин. Ушу жылыбыз күн менен түн теңелген учур, жерибиз көп, жаз болуп, жер өзү кыймылга келе баштаган учур, ушул учурда биз жакшы тилек, жакшы каалоо, баягы бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген макалдын негизинде ушу сүмөлөккө бышырып алып, ушундай жакшынакай каалоо тилектерибизди айтып, эл журтубузга бейпилчилик, токчулук, молчулук алып келсин деген ниетте бышырабыз.
Тоң районунун Нооруз майрамы улак тартыш ак таңдай акындардын айтышы менен коштолду. Борбордук аянтта тургундарга театралдаштырылган оюн зооктор көрсөтүлүп, маданият кызматкерлери, ырчы бийчилер концерттик программа тартуулашты. Başladı